Кутмандуу таңыңыздар менен алдыдагы Асель Кадырбекованын аткаруусундагы Апакем аттуу чыгарма бүгүнкү биздин таңкы мейман түрмөгүбүздүн баягы улап бермекчи. Себеби биз ошол кош бойлуу кезиндеги болочоктогу энелердин ден соолугу тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Келген меймандарыбызды жакындан тааныштырып өтөлү. Сайкал Бозова УСАИДтин мыкты азыктануу долбоорунун Баткен областы боюнча координатору. Куш келипсиз студиябызга. Жаркын Өмүрова үй бүлөлүк медицина факультетинин деканы. Кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Мына кесиптешим айткандай, үй бүлөнү пландаштыра билсең, баягы эне аман, бала аман, эл аман деп бир убакта айтылбады беле ошо. Бүгүн энелердин ден соолугу тууралуу негизи деген эне болуу бул оңой эмес да. Эне болуу үчүн атайын даярдыктан өтүп, ден соолугу чың болсо анан ден соолуктуу бала жарык дүйнөгө келет. Коомду мыкты инсан жаралат дегендей. Эмнелерди эске алуу керек, ошо аз кандуулуктан сактануу үчүн болочок энелерге бир кеңешиңиздерди айтып. Эжекем, аксакал катары. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып кыргыз элибиздин ажарлуу айымдарына терең ыраазычылык айтып кеткибиз келет. Себеби жыл сайын бизге 160 миң наристени биздин кыргыз элинин келиндери, кыздары төрөшүп, сүйүнүшүп, элибизге ушундай бир катарыбызды толуктап, балдарды төрөткөн үчүн, төрөп бергендер үчүн терең ыраазычылыктарды айткыбыз келет. Жана ошондой эле ушул биздин келиндерибиздин, кыздарыбыздын боюнда бар кезиндеги эң бир орчундуу маселеси болгон бул аз кандуулук. Биздин кыргыз эң акыркы илимий тастыкталган изилдөөнүн натыйжасында 40%-тен ашыкча төрөт мезгилиндеги аялдардын арасында аз кандуулук кезигишет. Мына ошондуктан бул маселе бир эле медицина тарабынын маселеси эмес, бул жааматыбыз менен бирге мамлекеттик деңгээлге чейин көтөрө турган маселелердин бири. Мына ошондуктан бүгүн сиздер менен бирге ушул аз кандуулуктун алдын алуу, кош бойлуу адам биздин кыздарыбыздын көзөмөлдө турушу, анан ушул аз кандуулуктун алдын ала турган чараларыбыз жөнүндө кеңири баяндап бермекчибиз. Айтып өтсөңүз, негизи аз кандуулук деген кош бойлуу айым үчүн канчалык деңгээлде маанилүү? Себеби дегенде бул кош бойлуу кезинде кандай маани беришибиз керек ошо? Кош бойлуу кезинде эне үчүн дагы, бала үчүн дагы бул кесепеттүү да. Мына ошондуктан ушул эң эле алдын ала турган бул тамактануусу. Эгерде жөнөкөй айымдар 3 жолу тамактана турган болсо, кош бойлуу кезинде булар кошумча дагы бир тамактанууга зарылды. Витаминдүү тамактар. Витаминдүү. Мына ошол тамактануу деселе азыр биздин Кудайга шүгүр мындай ачкачылык жок, бирок ошо тамактануубузда ошол микроэлементтер, витаминдер жана темирге бай азыктарды колдонуубуз үй бүлө тартибинде начарды. Мына ошол жөнүндө биз кеңири баяндап берсек, жана ошондой эле биздин ошол азыр эле айтып кеттим, 40% жогору болгондуктан ар бир боюнда бар келин түйүлгөн күндөн баштап темир камтыган дары-дармек менен камсыз болуш керек, жана ошондой эле тамактануусуна өзгөчө көңүл бурушу керек. Себеби ошол аз кандуулуктун кесепетинен эне үчүн дагы, бала үчүн дагы абдан коркунучтуу кесепеттери бар. Жакшы, жаркын айым. Аз кандуулукту алдын алуу боюнча айтып өттү. Ошо улап кетсеңиз, негизи алдын алуу үчүн кандай иш-чараларды өткөрүшүбүз керек? Аракеттешибиз керек. Азыркы учурда мындай да, эми алдын алуу айтып атпайбызбы? Сакал эжеси айтып кеткендей, эң биринчиден бул туура тамактануу да. Негидир биз ушул тамактанып атканда жана жер жемишти көп жакшы колдонбойт экенбиз. Эт жейбиз, бирок ошол эле мезгилде боор жеп эткенбиз, жана боор эт деп коебуз го. Боор этти көп учурда жеп эткенбиз, бирок именно ошо боор этте темир заты эң бай болуп эсептелет да, боор эт. Анан жана жер жемишти жегенди үйрөнүш керек. Өзүбүздүн ушу тамак ашыбызга киргизишибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр ар кандай бир кан суроолор болот, ошо эң биринчи себепкер болот.
мисалы жанакы ашказан жары оорусу дейбиз, ичеген жара оорусу, ошондуктан кандайдыр бир көмүскө кансыроо болушу мүмкүн да. Ошондуктан ошондой оору-сыркоолорду дарылаш керек да. Анткени бул кансыроо акыры уже аскандыкка алып келет да. Анан дагы жана гигиена деп атпайсызбы? Гигиена деген бул сөзсүз түрдө жана кол самындап, жашынакай кол жууш керек да. Анткени тазалык, анткени элементарлуу нерсе. Анткени ошо көп учурда байкайбыз, жанагы балдар, мындай өспүрүмдөр өзгөчө, андан деле бирок улуу инсандарыбыз бар. Мындай самысыз суу менен жууп койгон, а бирок ошол мите курттардын ошо себеби болот да. Туура эмес кол жууганда же ошо тазалыкты эрежесин сактабаганда мите курттар ошо негидир ошо себепкер болот да. Анткени булар ошо жанакы ичи карына, кадимкидей эле мындай неме болот да, мындай ошо ичи карынын ичинде болуп эле болгон ошо зыяндарды келтирет да. Акыры ошо аскандуулукка алып келет да. Ошондуктан жанакы элементардык айтып атпайсызбы, тазалыкты сактоо, анан эгерде ошо мите курт оору болсо аны дарылоо, ошонун баары мындай чогуу бир ошо алдын алуу болуп эсептелет да. Алган аскандуулуктун алдын алуу болуп эсептелет. Аскандуулуктун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Ушул эгерде кесепеттерине токтой турган болсок, бул боюнда бар кезинде баланын өнүгүшүнө дагы бөгөт түзөт. Ошон үчүн эрте төрөлүп калышы мүмкүн. Төрөт мезгилинде кан кетсе, кан кетүү коркунучу абдан жогору болот. Жана ошондой эле ошол баланын өнүгүшүнө таасирин тийгизет. Эрте төрөлүшү мүмкүн. Анан энеге коркунуч таралышы мүмкүн. Ал эми боюнда бар кезинде бала ошол эненин организминен темирди камтыйт да. Мына ошондуктан биздин үй бүлөдөгү боюнда бар келинчекке өзгөчө мамиле жашаш керек. Анын тамактанганына, анын эс алганына, анын жанагындай аскандуулуктун алдын ала турган дарысын күнүгө ичип жаткандыгын байкап, анан ошо дарысын алып берип турушу керек. Түйүлгөндөн баштап 9 айга чейин, төрөгөнгө чейин ичет, төрөгөндөн кийин дагы 3 ай ичет. Мына ошондо 365 күн күнүгө ошол темир камтыган үй бүлөлүк дарыгер жазып берген рецепт боюнча ошол дары менен камсыз болуш керек. Бул камсыз болууну көзөмөл аябай керек да. Биздин ушул эң азыркы эң бир көйгөйүбүз ушу биздин келиндерибиздин дарыны баштап коюп, таштап ичпей койгондукта да. Мына ушуну дагы бир жолу айтып кетишибиз керек. Биздин наристебиз керектүү өзүнүн организминин курулушуна керектүү темирди эненин түйүлдүк кезинен баштап өзүнө камтыйт. Төрөгөндөн кийин 6 айга чейин эне сүтү менен эмизилет, бирок эне сүтүндө арзыбаган гана темир бар. Көпчүлүк темир ошол түйүлгөн мезгилинде болот. Мына ошондуктан үй бүлөнүн жоопкерчилиги абдан жогору болуш керек. Туура тамактануу, витаминдүү, микроэлементтүү, темир камтыган жана ошондой эле темир камтыган тамак ашты сиңимдирүүлүгүн жогорула турган бул биздин жашылча жемиштерибиз. Ал эми бөгөт кое турган ошол тамак ашты жегенден кийин ошол темир болуп сиңип, ошол гемоглобинге чейин жетиш үчүн бөгөт кое тургандарыбыз мына биздин чайыбыз, сүт азыктары. Мына ошолорго биз чайды тамак ичкенден кийин 2 сааттан гана ичиш керек. Өзү негизи ошол үй бүлөдө эгер кичинекей бала болсо, боюнда бар келинчек боло турган болсо, дак суу же болбосо өзлөрү жасаган ширелер же өзлөрү жана кургатып алган азыктарынан компот бышырып гана ичиш керек. Тилекке каршы биз эми шорпону да чай менен ичебиз да, көнүп калган адат да эми бул. Бирок чай ичпесем башым ооруйт деп ошол көнүп алганбыз да. Биз чайды ичпегиле деп айткан жокпуз, бирок чайды тамак ичкенден кийин 2 сааттан кийин ичсе болот. Эгерде 2 саатка чейин тамак ичкенден кийин чай иче турган болсо, жанагы эт азыгы темир боло турган, ал темир болбой чыгып кетет. Пайдасы жок. Негизи ооруну айыктырганга караганда алдын алган бул жеңилирээк деп айтабыз. Абдан туура айтасыз. Эжекелерим азыр мен эжекем жана боор жөнүндө айттыңыз. Темир азыктарынан мен мисалы үчүн темир көп алманы билем. Дагы эмнелер мисалы көп катардагы киши билбейт да, мындай жазбайлыбы бир. Сиздер айтыңыздар, биз жазалы, эл уксун.
Мына сиз дагы Чыңгыз мырза алма жөнүндө айттыңыз. Баягы көпчүлүгүбүздө негедир алма менен темир ушундай бир айкалышып калган. Бир чети бул туура. Себеби дегенде темир эт азыктарында болот да, жаныбарларда. Же болбосо бурчактууларда. Эт, бурчак. Бурчактуулар. Мына ошондой эле жана бозо кирбейт. Кургатылган өрүк мейиздерде болот. Бирок ошол эттеги темирди сиңириш үчүн бурчакта жана алма керек да. Себеби дегенде алмада витамин С бар. Жана сиз ал ошондо темирди ажыратып сиңирип анан гемоглобин кылганга жардам берет. Мына ошондуктан эл эт жегенден кийин алма жеп жашылча жемиштерди жесе толук кандуу тамактануу деп мына ошондо гана айта алабыз. Жана сиз айтып аткан биздин улуттук азыктар бозо, жарма, максым деп атпайсызбы? Мына ошонун ичинде дагы эң орчундуу витамин С бар. Ошол жанагы этти сиңирип канга толук болот. Ошон үчүн биз келиндерибизге ошо тамак ичкендин тартибин үйрөтүү менен кошо ошо сиңимдүүлүгүн жогорулата турган жашылча жемиштерибизге көңүл бурушубузду үгүттөп элдин арасында айтып кетишибиз керек. Кызык экен. Жаркын айым, айтсаңыз, тамактанууларды тизмектеп айтып өттү да, ал эми тышкы факторлор дагы таасир бериши мүмкүн да кош бойлуу айымдаргачы. Депрессия, стресс, нерв, ушулар дагы баягы кош бойлуу айымдын ден соолугуна май түгөнүп күнүмүн турмуш доо кетириши мүмкүн. Эң туура айтасыз. Анткени азыркы учурда ошо депрессия деп айтып кеттиңиз го. Ошо депрессия оорусу негизи тилекке каршы жогорулуп баратат да. Бул депрессия деген эмне? Депрессия деген бул өзүнөн өзү мына түздөн түз калыскандуулукка алып келбейт, бирок бул ошо жанакы эрежени сактабаганын бир себепкери болот да. Мисалы биз айтып атпайбызбы, мындай аскандуулук оору өзү болот, анан көмүскөй болот да аскандуулук. Анан ошо жана кош бойлуу кезинде ошо алдын алуу түрүндө дагы ар түрлүү дары дармек беребиз да негизи. Бирок ошо жана депрессияда жүргөн айымдарыбыз негедир ошо берген дары дармекти ичпейт да. Анткени аскандуулук жок болсо дагы алдын алуу түрүндө ошо кош бойлуу аялга беришибиз керек да. Жанагы Сакал жеке айтып кеткендей, жанакы боюнда бар кезде дан төрөттөн кийин дагы 3 ай бою ичиш керек да, аскандуулук жок болсо дагы. Анткени ошо бул алдын алуу деп эсептелет. Анткени кош бойлуу аял бул ким? Бул өзү жана ичинде дагы бир адам бар да. Ошондо темир заты 2 адамга керек. Бир эле жалгыз аялга эмес. Ошондуктан жанакы айтып атпайсызбы, мындай муктаждыгы 2 эсе көбөйөт да. Ошондуктан биз жанакы дарыны мындай профилактика түрүндө алдын алуу түрүндө беребиз. Бирок ошол эле депрессия болуп жүргөн айымдарыбыз негедир ошо дары дармекти дагы ичпейт, айтып берген тамакты дагы ошо туура колдонуп, туура негедир баарына кадегер болуп калат да. Мындай караса ошо жанакы гигиена шартын дагы түзбөй алат өзүнө. Бул негизи көңүлү чөгүп жүргөн адам өзүн өзүн карабай калат. Ошо демек ошо жана аскандуулукка шарт түзөт да, мындай караганда. Демек мындайча айтканда түздүн түз себепкер эмес, бирок мындай эң негизги дагы болуп кетет да мындайча караганда. Менин оюмча ошол кош бойлуу кезинде үйүндөгү мырзалар өзгөчө 2 эсе мындай жакшы мээрим төгүп мамиле кылышы керек болуш керек. Эң туура, эң туура. Эмне үчүн 3 эсе эмес, 2 эле эсе? Абдан туура айтып атасыз. Бул кош бойлуулук мезгил бул кубанычтуу да, сөз менен. Себеби ичинде бир сонун, бир табигый бир курулуш болуп жатат. Кубанычтуу. Мына ошондуктан баягы аялдын организминде абдан бир көп кубулуштар болот да. Ошо өзгөрүүлөр болот. Себеби мына эненин организминде курулуш болуп атат да. Мына ошол баланын өнүп өсүүсүнө эненин гана организмден керектүү нерселер сарп болот да. Мына ошондуктан ошол үй бүлө мүчөлөрү дагы жана сиңдим айтмакчы өзгөчө мамиле жасашы керек. Жана депрессияга түшүп кетип атпайбызбы? Ошого келинге аярлуу мамиле жасап, көңүлүн карап, ошо дарысын алып берип, ичип атканына көзөмөл кылып, тамак ашына кандай ичип атат, мына ошонусуна дагы терең маани берип, анын өз учурунда уктаганына, өз учурунда эс алганына, эгер жумушта иштеп жатса, ошол оор жумуштарды кылбаганга аракет кылыш керек да. Себеби жана ошону менен бирдей эле медициналык көзөмөлгө барып жатабы.
өз учурунда анализдерин тапшырып жатабы. Мына ошого да кандай экен деп, керек болсо чогуу барып, чогуу кеңештерди угуп, анан ушундай бир өзгөчө мамиле жасаш керек. Себеби биздин келечегибиз жаралып жатат да. Мына бир эле келиндин же кызыбыздын өзүнүн ички маселеси эмес, бул үй бүлөнүн, мамлекеттин маселеси экенин унутпай, жааматыбыз менен бирге мамлекетибиз дагы биздин кыздарыбыздын, келиндерибиздин ден соолугуна өзгөчө мамиле кылышы керек. Жакшы, улуулардын айткан сөзү бар. Негизи деген келинди алганда баягы бир үй жумушчу алгандай мамиле эмес, тескерисинче сенин тукумуңду улай тургандай, өзүң жебегенди, витаминдүү нерсенин баарын ошо кишиге бериш керек экен да, мындай ойлонуп көрсөңчү. Үй бүлөнүн келечеги да анткени ошого. Соңку сөзүңүз жыйынтыктап кетиңиз, учурдан пайдаланып. Ушу жакшы мындай көйгөй көтөрүлүп атат, аскандык деп. Ушу аскандыкка көп көңүл бурбайт экенбиз, бирок ошондо айтканда, бул аскандык жеке эле өзү дагы оору эмес, башка ооруларга дагы себепкер, өзү дагы себепкер болуп чыгат. Ошондуктан мен толугу менен ошо макулмун Сайкал эжеке менен, анткени ошо жанагы биздин аял затыбыз кош бойлуу кезинде негизи ушу жанагы кош бойлуулукту пландаштыруу астында дагы ушу өзүн жакшы бир ден соолугун ойлоп, айрылуу мамиле менен жеке эле үй бүлөнүн мүчөлөрү эмес, өзү дагы аял киши өзү да өзү мындай кам көрүш керек да өзүнө. Ошондуктан мен ушу пайдаланып учур менен биздин аял затыбызга ден соолук, анан келечегибиз кең болсун деп кааламакчымын. Рахмат сиздерге. Сиздердин да ден соолугуңуздар бекем болсун. Дагы жол тааныштырып кетели. Бүгүнкү келген меймандарыбызда Сайкал Бозова, USAID мыкты азыктануу долбоорунун Баткен облусу боюнча координатору, Жаркын Өмүрова, үй бүлөлүк медицина факультетинин деканы. Рахмат сиздерге. Программабызды улантабыз. Бир аяштамайт эле, атаң көрө аялды эркектер өзүң кыз төрөйт, эркек төрөйт, ой төрөй эле койсуң, эгиз төрөйт деп. Силер аман болгула. Силер оорубагыла. Чоңураак аябай көйгөйлүү маселе. 40% элестетсеңиз, бул кесепетичи 10 жылда аялда болот. Рахмат сизге.